Койташтагы окуяларды иликтеген комиссиянын кийинки жыйыны парламентте өтөдү. Бул туурасында өкмөттүн басмасы өз кызматы билдирди. Комиссиянын бир катар мүчөлөрү кийинки көчмө жыйында Жогорку Кеңештин имаратында өткөрүүнү сунушташты. Мында депутаттар Ирина Карамушкина жана Асель Кудуранова менен жолугушуу күтүлүүдө. Бул сунуш комиссиянын өкүлдөрү арасында колдоо тапты. Ошондой эле башкы прокуратурага тапшырмалар берилди. Алар 2019 жылдын 7-8 августта Чүй облусундагы Ала Мүдөн районунун Койташ айылында болгон окуядагы мыйзам бузуу фактыларын ар тараптуу жана объективдүү иликтөөнү камсыз кылуу. Алмазбек Атамбаевдин аракеттерине жана анын тарапташтарын барымтага алуу жана кармоо, укук коргоо органынын кызматкеринин өлтүрүлүшү жана бийлик өкүлдөрүнө карата курал колдонуу фактыларына укуктук баа берүү. Алмазбек Атамбаевди кармоодо укук коргоо органдарындагы жооптуу адамдардын аракетинин мыйзамдуулугу жана негиздерин иликтөө жана кыска мөөнөттүн ичинде укуктук баа берүү тапшырмасы берилген. Жыйындын жүрүшүндө объективдүү жыйынтык чыгаруу үчүн бардык кызыктар тараптарды угуучу мамлекеттик комиссиянын иштөө мөөнөтүн 15 октябрга чейин узартуу маселеси дагы көтөрүлдү.